Жараткандан бизге берген белеги бул улуу таңдайт. Кутман таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгекти эскерсин деп, өзүнө урагыс эстелик тургузган Алы Токонбаевдин сөзүн биз айла жок бүгүн айтканын турабыз. Анткени кыргыз журналистикасына, кыргыз телевидениясында опол тоодой салым кошкон көптөгөн жаштардын устаты болгон Бейшенбек Бекешев агайыбыз мезгилсиз дүйнө салды. Ооба, бүгүн биз Кутман таң программабыздан ушул агайыбыздагы ЛТРге кошкон салымы опол тоодой экендигин эске алып, ушул берүүбүздү агайга арнап олтурабыз. Андыктан саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин студиябызга атайын агайды жакындан билип, чогуу иштешкен конокторубузду чакырганбыз. Андыктан ЛТР каналы менен болуңуздар. Биз болсо алгачкы студиябызга келген конокторубуз менен сиздерди тааныштыралы. Ал эми бүгүнкү күндө мына ушул агай менен бирге журналистика тармагында көп жылдан бери эмгектенип, агайды жакындан таанып билген агай менен көп жакшы көрсөтүүлөрдө бирге болгон бүгүнкү күндө ЛТРдин ардагери, кыргыз журналистикасына зор салым кошкон маданияттын мыкты кызматкери Калия Карыбекова эжебиз бүгүн бизде конокто. Ал эми Бейшенбек Бекешев агайыбыз жетекчи болуп турган кезден тартып ЛТРде атайын жумасына бир жолу Манас күнү белгиленип, мына ушул биздин төрүбүздө жалпы элге улуу эпосту даңазылоодо зор салым кошкон айтылуу манасчы Рыспай Исаков бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Кутман таңыздар менен агайыбыздын арты кайрылуу болсун. Баягы тирүүсүндө ачыгында баягы өлбөчүдөй эле жүрүп, жакында баягы кадырындагы адамдын жакшы билип билбей калат экенбиз, жоготуп коюу баягы бир заматта экен. Биз дагы аябай бир бүгүн оор күн болуп турат. Эскерүү жасап калабыз, эскерип сүйлөп калабыз деп такыр ойлогон эмес элек. Бирок ошентсе дагы бүгүн агайдын эмгегин эске алып, сиз жакындан билген инсандар катары сиздерди чакырып олтурабыз. Айтсаңыздар, ушул Бейшенбек агай менен Калия эже ушул биздин ЛТР каналынын Бишкек студиясы ачылгандан ага чейин дагы сиз иштеп келдиңиз. Агай 30 жылдан ашык өмүрүн телеге арнаса, 5 жылдан ашык өмүрүн ушу гезитте дагы иштегенге арнады да. Ушул учурлар тууралуу айтып берсеңиз. Кайсы жылдары бирге иштеп калдыңыз теледе? Бейшенбек Асекешти биздин ЛТРге иштегичиң эле биз журналист катары жүзү таанылган журналисттердин бири эле чыган, баягы колом тосу менен бизге эле элин акы эл билсин деген өңдө абдан чоң ошол биздин республика боюнча баардык маселелерди ичине камтыган, баягы нарык насилди, тарбияны баарын ичине бир адамзатка эмне керек болсо ошонун баарын камтыган чоң көрсөтүүлөрдүн автору эле да. Аны ошол элдин баары билсе керек эле. Ага чейин эле билип, анан адамгерчилиги да бир укмуш киши эле да. Жаш менен сүйлөшөбү, жашы улуран менен сүйлөшөбү, баардыгын оор менен эч кимден капа кылбай, көңүлүн ортпай, анан тамашаны аралаштырып, азыркы жаштардын психологиясы да кичине өзгөчөрөөк эмеспи? Алар менен сүйлөшкөндө тамашалап анекдотту көп айтчу. Анан айрыкча бизде жана жаш коллектив болуп башталгандан баштап бизге орус тилдүү кесиптештерибиз келе баштады да. Аларга түшүндүрүп, макал лакаптар менен, аскиялар менен түшүндүрүп, анан кийин биз күлүп калчубуз да. Агайды баягы бир эле журналист катары тааныбастан абдан тажрыйбалуу, анан кийин Кудай деген адилет инсан катары сыйлайт элек, кесиптеш катары сыйлайт элек, улуу катары сыйлайт элек. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, агай ушунчалык Кудай деп бир адил адам катары болгондой ыйбай каласың да, кичине тартынып, ойлонуп сүйлөп дегендей. Бирок жаштар менен сүйлөшкөндө агай баары менен жорулушуп кетчү эле да. Анекдот айтып, анан баягы кээ бир тамашалуу аскиялар күлкүлүү да кыргыздардыкы. Анан биз унчукпайт элек, кайра кайталап айтканда, бирок баягы орус тилдүү кыздар эмне эле ошол кандай эле десе, жана Үмүтай жүрбөйбү? Агай тарбиялаган кыздардын бири Сарымсакова. Агай мындай деп өзүн эле кылып айтып берчү да. Анан биз кырагын катып күлүп калчу элек. Ушинтип отуруп агай канча орус тилдүү биздин ушул кесиптештерибизди кыргыз тилинде так сүйлөгө, так сүйлөмөк түгүл тегиле материал жасап, бергенге аракет кылчу, баягы жакшы сүйлөп, передачаларды уюштурган деңгээлге чейин көтөрдү да. Мына бүгүнкү күндө эскерүүлөрдү өзүңүздөр окуп атасыздар, баягы интернет тармактарынан. Бери дагы ушул биз айрыкча журналистика өлкөмүндө биздин кесиптештердин арасында баардыгы өздөрүнүн кантип тарбия алгандарын, кантип адамгерчилигин көргөнүн, кандай ушул деги эле укмушту. Анан
биздин телекомпания абдан чоң салым кошту. Чыгармачылык жагынан студияларды адегенде ачылганда билесиңер, жаңы үй салгандай болдук. Студияны экономдуу, баягы үнөмдүү кылып кантип жасаш керек, кандай материалдан бир уста эле да аябай. Жоктон барды жасаган уста болуп, канча студияны өзү жасады. Аны кубанып, анан кандай кылыш керек, кайсы материалдан алыш керек. Мына биздин эшиктин алдында турбайбы фонтан. Анан Сайрагүл Плото деген кесиптешибиз бар эле, ушундай гүлдүрүп сүйлөгөн, шум сүйлөгөн Бешембек Асекиш атындагы фонтан деп дайыма ошону өткөндө бизди күлдүрүп, анан мен да айтып калчумун. Мына кандай фонтан эле десем, Сайрагүл айтчу, Бешембек Асекиш атындагы фонтан деп. Фото көрсөтмөлөрдү уюштуруп, аны Болот атындагы деп. Ушундай бир керемет адам эле да, биз жанында жүрүп, кошо жүрүп билбейт экенбиз да. Анан акыйкат чыгуу үчүн тим эле эчтекеден тартынча эмес, дайыма жамааттын тарабында, дайыма көпчүлүктүн тарабында, жумушта болобу, башка жакта болобу бир мындай калпсыздыктар болуп калса, ошону жүрөгү менен тосуп берчү да, турат эле баягы чындык үчүн чыркырап дайыма. Мына бизге чейин деле КПРде иштеп атканда 2006-жылдары баягы биз 2005-жылы уюштурулдук да, ошол ачкачылык жарыялап, ошол топ менен кошо болуп, биз аларды чагылдырып турдук. Кийин Кудай насип кылып биз менен кошо иштеп калды. Бул жерде абдан чоң салымы бар. Канча биз журналисттердин армиясын даярдады. Бүгүнкү күндө биздин өлкө боюнча биздин агайдан талим тарбия алган биздин кесиптештерибиз баардык жагында гезиттерде иштеп атат, сайттарда иштеп атышат, телекомпанияларда алдыңкы жүзү көрүнгөн журналисттер иштеп, мына бүгүн ушу эки тилдүү берүүлөрдүн арасында дагы тарбиялаган уул кыздар абдан көп да. Рахмат. Агайыбыз дагы мынакей ушу кыргыз тили дегенде жанын берчи. Жаштардын көбү ишке келгенде сөзсүз түрдө кайсы китепти окудуңбу деп сурап, кийин өмүрүнүн мынакей акырына чейин агай көргөн жерден китеп окуп атасыңарбы, китеп окугула дечи да. Анан китеп демекчи мынакей агайыбыз өзүнчө бир табыгыз байлык кылып Кыргыздын аркы деген китеп калтырып кетти. Мына ошол китепти барактап отуруп, агай өзүнүн ЛТРде элин аркы деген көрсөтүүсү бар эле. Ошого мынакей Рыспай мырза, сиз көп катышып калдыңыз, улуу эпосту даңазалоодо, ушул эпостун ичиндеги кээ бир түшүнбөгөн сөздөрдү, кээ бир баягы бөлүктөрүнүн баардыгын сиз аркылуу, сиздин сөзүңүз менен агай элге жеткирчи. Анан дагы ЛТРде агай келгенден тартып Шайырбек Абдрахманов менен бирге Манас күнү деп дагы белгиленип, чоң иштерди аткарды да. Ошо агайды эскере өтсөңүз. Бешик аммамыз сөзүнүн дыйканы болчу. Кайсыл жерден кандай жакшы сөз чыкса, дайым чогултуп жүрчү да. Колунан көрү төгүлгөн уста, оозунда сөзү өрүлгөн сөздүн устасы, иштин устасы бардыгын жаңычылдыктан жалтанбаган, ойгойчой деп жерибеген, дайым кандайдыр бир нерсени жаңы жасайын деген кишилер да. Акыркы жолугушубуз мурда күнү эле жолуккан элек, ушул жакшы бир чайда чогуу сүйлөшүп отурдук. Эртерээк барып калган экенмин. Эртерээк барып калсам Бешикем менден эрте барып калыптыр. Анан бирөөлөр менен сүйлөшүп отуруптур да. Болгондо дагы өлүм жөнүндө сүйлөшүп отуруптур. Сөзүн бөлбөй көпкө бир сааттай бир жанындагы жигит менен сүйлөшүп отурду. Сөзүн бөлбөй угуп отурдум, ошондо жашоо кандай болсо өлүм ошондой дейт. Анан кыргыз айтат, жакшы өлмөк жок деп коет. Мен ушул жөнүндө көп сурадым, алымдардан да, диний алымдардан да көп сурадым ушул боюнча деп. Жалаң ушул өлүм жөнүндө сүйлөп отурду да. Анан ошол себептен сөзгө аралашпай жөн эле угуп отурдум, кунт коюп угуп отурдум. Эми кимдин кандай өлөрүн ким билет. Азыр өлүм жөнүндө сүйлөп атабыз. Эртең мен кандай өлөрүмдү ким билет. Деп ушул жөнүндө сүйлөп отурду. Негедир бир күн мурдагы сүйлөгөн сөзү ушул өлүм жөнүндө эмне үчүн кыргыз ушинтип айткан деген тарызда эми өлүм жакшы өлүм жок деген негизги нерсеси эмнеде деген нерсени талкуулап отурду да. Кандай өлүм жакшы өлүм болот, кандай өлүм жакшы өлүм деп эсептелинбейт. Көрсө өлүм жакшы эмес экен, себеби өлүмдүн жандын чыгышы оңойбу. Ошол жөнүндө анан болгону шерменде болгон өлүмдөн сактасын Кудай. Ушундай кээ бир адамдар
дүркүрөп заманында доорду абдан сүрөт, бирок өмүрүнүн аягы, өлүмү өкүнүчтүү бүтөт. Жаман өлүм деп коет, эми ушул бирөө мындай турганчалык деңгээлге барып калат го, ушундай. Ошондон Кудай сактасын деп ушул жөнүндө сүйлөшүп отурдула да. Эч ким ойлонгон эмес. Андан кийин баарыбыз чогулуп калгандан кийин бака-шака түшүп ушу Бешикемдин асыл сөздөрү боюнча кимге кандай сөз айткан ушулар жөнүндө сүйлөшүп отурганбыз. Ишенген жокмун мен кече угуп алып кандай болуп кетти, эмне болуп кетти десеби темирди камырдай жууруган кудурети бар эле кубат ушунчалык Бешикем өтүп кетет деген нерсе акылга сыя турган нерсе эмес болуп атат да. Негедир абдан өкүнүчтүү. Жакындарына көңүл айтабыз, башка эмне кылабыз? Жакындарына көңүл айтабыз. Бешикемдин иши өлгөн жок, ар дайым Кыргыздын, мына Кыргыз наркы деп жүрөт. Адамдын наркы жөнүндө берүүлөрдү жасап жүрүп атты да. Канткенде адам өзүнүн асылдык сапаттарын сактап калат. Айбандан адамдын айырмасы эмнеде? Эмне үчүн ошол нерселерди дайыма сактап жүрө албайт адам? Бири-бирине болгон мамиледе, көңүл маселесинде, пейил маселесинде, өмүр маселесинде эмнелерди кылган туура, эмнелерди кылган туура эмес, жана эмне үчүн ошондой нерселер жасалган деген нерсеге келгенде, ошол улуттук наркта кандай өзгөчөлүктөр бар экендиги жөнүндө сөз кылып, дайым ушул маселелерди козгоп жүрдү да. Ошол отурушубузда да ошол маселелер козголуп, атаң көрүшүнүн бардыгы жазылып калса болбойт беле деп. Жана Нургазы деген неме, Нургазы Мусаев жөнүндө айтат. Нургазы деген неме ошонун бардыгын чагылдырат эле, биз үзүл кесил чагылдырып атпайбызбы? Ал баштан аяк чагылдырып түзөпүр кылып отурмак деп, ал жөнүндө эскерип ушинтип неме болуп отурду да. Агай өзү чындыгында аябай сөздү тамаша аркылуу баягы сөөгүңөн өтүп чучугуңа жеткирчү да. Кыйытма сөздүн, жанытма сөздүн устасы эле да. Байкагандар байкайт, байкабагандар байкабай эле өткөзүүчү. Мындай жылуу, жумшак, сылык сүйлөп отуруп туруп эле кебез менен мууздаганда мууздап салчу. Ооба. Ошол бизге дагы агайдан көп, биз агай аркылуу баягы адам болдук чындыгында. Ошондой бир какшык, бир акырын ошентип сиз айткандай айткан сөздөрдү ошо агайдын тарбиясы аркылуу түшүнгөнгө аракет кылдык да. Ошол аркылуу биз түшүнүк алдык. Анан идея итте де бар. Аны ишке ашырган адам кыйын деп айтар эле. Анан биз кайдагы идеяны эмне деген итти кошуп айтып атат, биз түшүнчүк эмеспиз ачыгында. Бул сөздүн өзүнүн келип чыгышынын тарыхы бар да. Коломто рух ордосу деген берүүнү жасаган баарыбыз билебиз. Өзбек ажы экөө, Өзбек ажы Чотон экөө ошол байма-бай жасачу ошондо айтылып калган сөз да бул. Анан ошондо баягы идея меники болчу дегенчелик кылат да Өзбек ажычы. Анан ал сөз баягы тең туштар тамашалаша берет. Алардын тамашасын кычык сөздү укканга уста адамдар да бар, ошол эмне сөз чыгар экен деп. Анан Бешикке көрөт да, Бешикке тиги Өзбек ажы Коломтонун идеясы менден чыккан. Анан ошол менен Бешикке болду деп айтып атат го. Десе ушул сөздү айтат дейт да Бешикке. Идея итте да бар, аны ишке ашырыш керек деп. Калеже адамдыки сиз бүгүнкү күндө теленин ардагери катары ошол Бейшенбек Асековичтин жогоруда айткан идеялары менен бир топ көрсөтүүлөр жаралды телевиденияда. Сиз дагы күбө болдуңуз, мынакей көп жаңы көрсөтүүлөр жазады, көп жаңы кечелерди, мына ачык асман астында биз кадыр түн кечелерин өткөрүп жүрдүк, комуз күнүн өткөрүп жүрдүк, манас күнү, эл шайырлар күнү, ушулардын бардыгында агай тикесинен тик туруп, аягына чейин өзү туруп, ушул ар бир баягы жакшы керек болсо ушу биз жаштар да ошол жерде алып барып калганда, жакшы алып барып калсак ошондо сүйүнүп кудуңдаган күндөрүнө да сиз да күбө болуп отуңузбу? Эмгегим текке кетпеди, калия дос деп коет эле сизди. Касиети бар эле да, биз жанагы сүйлөгөндө баарын дос деп сүйлөйт эле. Баягы мен кээде уялып калчумун, пост жазганда кээде ушундай да калия дос деп анан өзүнүн пикирин калтырып калчу да. Улуу кичүүнү бирдей сыйлайт эле.
бирдей мамиле кылат эле, ошонун баягы көтөрмөлөп сүйлөгөндү жакшы көрчү. Кичинекей жакшылык болсо ошону кайра көтөрмөлөп адамдын көңүлүн өстүрөт эле да. Анан бизде дагы кээде жанагы табигатта эс алууларды уюштуруп калат элек да. Анда көбүнчө жаштар барышат. Анан барып калсак сүйлөшүп отуруп, жөнөкөй эле да өтө. Бир ажагай деп учурашканда дайыма учурашып, кучактап анан жүзүңө сыйып койгон адаты бар эле. Жакшы тамашаны айтып, жакшы сөз айтып, мындай маанайын чөгүп турса байкайт эле ошону. Анан аны сурабайлы эмне болду деп билет да, эмнеден экенин, кандайдыр турмуштун түйшөгү деп анан аны муну айтып, анан ошо такай учурашканда дос деп сүйлөп, кичүүлөрдө деле анан ошо кучактап, жүзүнөн сүйүп, бир жаркылдаган ушундай бир адамга жагымдуу бир маанай тартылган касиеттүү киши экенин арасында жүрүп билбейт экенбиз да. Ошентип тарбиялайт эле жанындагыларды. Аны көргөн бар, кошо жүргөндөр бар. Ушундай сүйлөш керек, ушундай учураш керек турбай деп. Кыргыздын нарк насили үчүн агай Ополтоодой ат көтөргүс эмгек калтырып кетти. Ошол нарк насилдин, үрп адаттын, салт санаанын, сый-урматтын бир энциклопедиясын бизге таштап кетти десек болот да. Бул баягы өзүнүн көрсөтүүлөрү аркылуу мына коломто эл наркы эл билсин, анан мына кыргыз наркы деп турбайбы? Бул өзүнчө эле бир чоң энциклопедия катары кабыл алсак болот. Бул жерде жалаң аалымдардын айткандары бар. Улуу ийне менен кудук казган илимпоздордун катышуусунда кыргыз нарк насилин аябай сыйлаган, билген, ичинен билген, кошо ошо менен жашаган, ошол кыргыз нарк насилин тоо туткан адамдардын айткандарын чогултуп бизге даяр бир оокат калтырып кетти десем болот да, бул жааматта, бул жаатында. Агай анан азыркы учурда баягы социалдык тармак абдан өнүккөн учурда агай абдан жакшы бир сөздөрдү жазчу да. Ошо бир дымак берип, баягы жаштарды тарбиялоодо анан ошондо бир сөзү бар экен да, чоң кызматка барайын деген эле кыргыз бир иш жасап атам, жок дегенде жасаган атам деген бирөөсү жок да. Баягы агай мен жашым өттү, жаштар жасасын деген нерсени билчү эмес да, ушул компьютердагы монтаж жасаганды, анан ушу силер жаш туруп, ушуну түшүнө албай атам, үйрөнө албай атам дегениңерге таң калам. Көзү көрбөгөн мен жасап атамын деп ушул монтажды үйрөнүп алганына көрсөтүүлөрүн өзү монтаждап, анан кийин түшүнбөгөн жерлерин бизге окшогон жаштарды ээрчитип келип, мына жерде кандай кылайын деп жатып эле үйрөнүп алды да. Агай изденгенден, анан жашпы, карыбы дебей, жашына карабастан ошол үйрөнгөндөн дагы чарчаган жок. Анан өзү айткандай жаңычылдыктан, ошо сиз белгилеп өттүңүз да, бардык нерсени жана кадам таштап, баягы адамда коркуу болот го, биринчи кадам таштай албай эле ушуну жасаш керек деп коюп ооз менен айтып, бирок даап бара албайсың. Агай ошол нерсеси жакшы болчу, мына ошондон дагы ишкердикке өткөндө дагы журналистиканы таштап кетүү аябай эле оор да, баягы айрыкча теле жаатында иштегендер үчүн баягы агай дагы ушул нерседен өзү каалоосу менен баягы басып кетип, ошол мына айыл азыгы деген эмне деген дүкөнүн ачып, анан ошол эле учурда анан дүкөндү түптөгөндөн кийин социалдык тармак аркылуу ошо журналистикасын дагы өнүктүрүп, бирдей алып кеткенге жетишти да. Актив катышат. Ошол тууралуу айтсаңыз, мына ошол айыл азыгы. Заманга жараша ыкташа билген, жөндөн билүү укмуш эле да. Бул эми жанагы устачылыгы кандай болсо, заманга ыкташуусу деле ошондой эле болчу. Заман эмнени талап кылып атат, эмнеден четтеп атат, ошолордун баардыгына байкоо жүргүзүп, айыл азыгында нукура накта азыктарды алып келип, аны ачып, аны уюштуруу жөндөмү керек. Аны үчүн канча киши менен сүйлөшүш керек, аны канча текшерүүдөн өткөрүш керек. Азыр кыргыз азыгында дайым ушу айыл азыгы дүкөнүндө башка эл билет, нукура азыктар ошол жерде, ошол жерден алабыз баарыбыз. Нукура азык менен тамактаналы деген киши ошол жака барат. Ал жерде ар бир үстөлдөрүнө чейин өзү жасап, бардыгын өзү жасаган бешкен. Устакерлиги. Бардыгы нукура да, ал жерде бардыгы нукура, бардыгы накта, таза табигый нерсе. Сууда агып келген агындыдан дагы бир таякты кармап келип дагы бир нерсе жасап койсо болот. Идеясы чындыгында укмуш болчу. Анан баягы атанын уулу болду деп айтсак болот. Анткени айтып калчу бизге, атам өзү ээр чапкан уста эле деп. Агай ар тараптуу инсан болгондо жашырын эмес, Анан келин кесектин баары элечек кийип жүргөн күндү көрсөм армансыз өтөр элем деп аябай. Ушул кыргыздын кийимине дагы өзгөчө баа берип, калпагыңарды чөрбөгүлө деп агай өзү ар бир эфирге чыкканда
ошо улуттук кийимдерди, чапандарды кийип, жанагы кыргыз даамындагы ошо атайын көрсөтүү жасап, мынакей Кундуз өзү ошо агайдын көрсөтүүсүн. Агай чыгармачылыгында өмүр бою кыргыздын наркын, салттын, кийимдерин, касиетин, сөздөрүнүн күчүн, баркын ушул даңазалап жүрдү да, баскан турган жерлеринде. Рахмат сиздерге. Мынакей бүгүн агайды көргөн инсан катары келип, Бейшенбек Асиковичти эскерип отурасыңар. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Агайдын жаткан жери жайлуу болсун. Агайдын сөздөрү, элине жасаган эмгеги, кыргыз телевидениясына кошкон салымы, албетте ар бир журналист болом деген, журналистмин деген жаштарга дагы агайдыкы чоң сабак болот болуш керек. Аттиң арман дейбиз. Агайдан дагы ала элегибиз көп эле, бирок ушинтип арабыздан мезгилсиз өтүп кеткенине биз дагы ичибиз кайышып отурат. Кайрат кылыңыздар. Ооба, буюрса агайдын мынакей түзүп кеткен казынасы жок эмес. Буюрса ушул жакын жүргөн инсандар аркылуу агайдын айткан сөздөрүн дайым эскерип турабыз деп ишенебиз. Агайдын кийинки өмүрү уланат буюрса. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет көңүл айтабыз. Кайрат кылыңыздар. Анан Кундуз, мынакей агай New TV деген жаңы каналды дагы түптөөгө чоң салым кошкон. Ошол жерге барып, ошол каналда дагы өзүнүн чарбакерлигин көргөзүп, ошол каналды гүлдөтүп, жок дегенде жоктон бар жазап, ушу коронун ичинде эң сонун студия жасап, ошол жерден кандай гана көрсөтүүлөрдү алып чыкты. Ооба. Ошол жерде дагы эл билсин деген көрсөтүүсү аркылуу жакшы элге жеткирди, карапайым адамдардын эмгегин жеткирди. Азыр болсо мына ушул биз атайын баягы агайдын ар бир телеканалда иштеген, тасмага түшүп, тартылып калган архивтерин жыйнап, бир аз кесинде жасап, үзүндү берели деп чечтик. Бул болсо ошол New TV каналында иштеген биздин кесиптештерибиздин агай тууралуу жасаган атайын тасмасы бар экен. Ошол тасманы сиздерге сунуштайлы деп турабыз. Анда тасмага кезек берели. Телевидение менин өмүрүм. Айрыкча могу журналист жаштарга берер кеңешим, эмне жасасаңар дагы адис катары түбүнө чейин иликтеп үйрөнүп жасагыла. Өткөн чак менен өкүнүүгө болбойт. Маңдайга кандай тагдыр Кудай берди. Ошол тагдырды эч ким буйтап кете албайт. Бейшенбек Бекешев Ысык көл облусуна караштуу Түп районунун Балбай айылында төрөлүп өскөн. Орто мектепти ийгиликтүү аяктаган соң 1976 жылы Борбордогу Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырат. Окуудагы артыкчылыгы үчүн 1979 жылы Москва шаарынан билимин тереңдетүүгө жолдомо алып, Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетин окуп бүткөн. Андан соң 5 жыл гезитте, 30 жыл теле тармагында талбай эмгектенген. Ал убагында Жумурай журтка белгилүү болгон коомдук телерадио корпорациясындагы Коломто, ЛТР каналында Эл наркы, New TV каналындагы Акыл заман автордук көрсөтүүлөрүн обого алып чыккан. Кармасаң жакшы мал карма, же болбосо тимеле кой деген принцип менен жашап аткан замандаштарыбыз бар. Ошол эле учурда эмне болсо дагы жүрө берсин деп, эптеп малынын башын көбөйтүп, кандай мал болсо деле мейли деп асырай берген биздин улутташтарыбыз да аз эмес. New TV каналындагы ишкерлердин ишин чагылдырган Акыл заман автордук көрсөтүүсү журналистке идея шык берип, бүгүнкү күндө мынаминтип Борбор калаада айыл азык аттуу чакан дүкөнүн ачып олтурат. Каарманыбыз бул аракеттердин баары да ушул журналисттик кесиптин үзүрү, уландысы деп билет. Телевидение менин өмүрүм, негизги өмүрүм телевидение болду. Азыркы ишим да ошо телевидениенин эле уландысы. Телевидениесиз болуп калды деп эсептебейм. Ошо телевидение мени ушул ишке тарбиялады. Мен негизи жаман көрөм ушу чөп башлык ар кайсы ишти жасай бергеничи бир иштин майын чыгарып жасаш керек. Ошол үчүн жанагы журналистиканы биротоло дээрлик жыйнаштырып коюп эле, интернеттеги блогерликти эле калтырып, калганын баарын жыйнаштырып коюп, муну ушул иш менен алек болуп кеткеним да ошондо. Эгер мурдатан ушул иш менен кеткенде анда журналистиканы ташташ керек болчу. Ошондуктан ошол же журналистиканы жакшы жасаш керек болчу. Мен журналистиканы деле жаман жасадым деп айта албайм. Элдин эсинде калган, көзүндө калган көп эле көрсөтүүлөрдү жасадым. Коломто дегенди жасадым, Эл наркы дегенди жасадым, Акыл заман дегенди жасадым, Кыргыз көчү дегенди жасадым. Баары тууралуу эле эл жакшы эле билет деп ойлойм. Анан эми караганда ошолордун баарынан эл бата берет эле көрсөтүүдү көрүп алып элечи. Мындай өркүнүңөр өссүн
деп эле. Анан эми коем. Караганда өзүмдүн ишимди жасайынчы. Өзүм үчүн иштейин деп муну жасасам эми дагы эле ата берип атат. Ошого шүгүр деп коюп отурабыз. Мына элге керектүү иш жасап аткан экенбиз. Ошого Кудайга шүгүр. Азыр жакындарга кам көрүү, позитивдүү эмоциялар менен бөлүшүү, сюрприз жасоо жана ар дайым байланышта болуу абдан зарыл. Азыр бөлүп төлөөгө телефон сатып алып, 1 жыл бою балансты толуктоо жөнүндө эч кам санабаңыз. Майрам деген эмне? Достор менен чогулуп, көңүл ачуубу? Балким, бул көптөн бери кыялданган белектердир. Же жакындар менен убакыт өткөрүүбү? Мунун баары майрам. Ошондой эле майрам бул көңүл буруу. Айрыкча эң муктаж болгондорго көңүл буруу. Бул ден соолукту чындоо. Майрам бул очоктун жайлуулугу жана жылуулугу, жылмаюу жана кубаныч, жагымдуу сюрприздер жана үй бүлөлүк ынтымак. Билайн. Жаңы жылыңыздар менен. Всё, чечтим. Өзүм эле. YouTube видеолору эң ылайыксыз учурда токтоп калат. Ылдамдык сизди канааттандырбай жатабы? Биз интернет ылдамдыгын жогорулаттык. Видеолорду күчтүү интернет менен көрүңүз. Үй бүлөңүз менен үзгүлтүксүз баарлашыңыз. Билайндын жогорку ылдамдыктагы 4G интернетин колдонуңуз. Ишти билбесең, ниетиңдин жакшылыгынан пайда жок. Адамды ата тегин санжырадан мурда адамдын баскан жол менен аткарган иштеринен издегиле деп биздин чыган журналист устатыбыз Бейшенбек агайыбыз мына ошо Кыргыз наркы деген китебине өзүнүн бир топ накыл сөздөрүн калтырып кеткен. Биз бүгүн мына ошо көрсөтүүбүздө чыган журналист Бейшенбек Бекешев агайыбызды эскерип отурабыз. Агай өзү биз менен иштеп жүргөн кезинде жогоруда биздин конокторубуз айткандай, ошо тамаша сөз аркылуу көп жаштарды тарбиялап, ошо шаарда өсүп орус тилинде үйрөнгөн жаштардын бардыгын кыргыз тилине үйрөтүп көп жаштарды тарбиялады. Анан дагы биздин ушу тележурналистикасында өмүрүнүн бардыгын арнаган Жанагүл Максимовна эжебизди дайыма бизге үлгү кылып, ушул мени тутунган эжем, ар бир көрсөтүүнү мен чыгарарда ушул киши менен кеңешем деп айтып калар эле. Аттиң Арман агайыбыз арабызда жок болсо дагы биз аны бүгүн эскерип отурабыз. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, чыган журналист, ЛТРдин ардагери, кыргыз журналистикасында жарым кылымдык өмүрүн арнаган Жанагүл Максимовна бүгүн биздин студиябыздын төрүбүздө. Кош келипсиз эжеке. Кайрат кылыңыз. Кайрат кылыңыз. Бир тууганыман айрылдым балдар. Кечеден бери көзүмөн жашым тыйылбай. Ай, кургур заман деп ичим күйүп, жүрөгүм өртөнүп атат. Бейшенбек мага өзгөчө турган адам эле да. Баягы илгери Балбай Баатырдын шер жүрөгү Бейшекемде да бар эле да. Эң биринчи мен башында биз дүрбөлөңү жок жүрө албайбыз да, журналисттер. Өзгөчө жана совет доорунда иштеген кезибизде абдан неме экенбиз. Жүрөгүбүз тоодо экен да. Мен Аскар Акаевичти президент болгонго укугуңуз жок деп 91-жылдын аягында айтып алып, иштен куулуп кеткем. 98-жылы кайра кайтып келдим да, кайтып келсем Аманбек Карыпкулович жетектеп калыптыр. КТРди. Бейшекем болсо профсоюз комитетинин төрагасы экен. Анан ошол тоодой жүрөгү менен тең ата болуп Аманбек Карыпкуловичка ыдык көргөзүп, өзүнүн оюн түз көргөзүп, Аманбек Карыпкулович деген кандай залкар адам эле. Бул коммунисттик партиянын
идеологиясын тим эле бир жылдырбай могут муштугунга бекем кармап турган адамды ушу бейшекем бир топ жүдөтүп коюптур. Анан ошондо эстүү киши да, эми эстүү кишилер бирине бири кас болсо, баягы эр чекишпей бекишпейт дегендей экөө ушундай бир келишимге келип иштеп калышты да. Анан ошондо таң берип, ушунун көкбеттигине, ушунун эрдигине канча адам сынат. Ошо сынбай өзүнүн билген нерсесинин баарын элге көргөзүп, элди нарк насилге үйрөтүп, кыргыздын наркын алып чыгып, ушундай бир абдан чоң ис калтырды. Мен Бейшен экөөбүз мындай менден 8 жаш кичүү экен. Ушу 8 жаш кичүүлүгүн билчү эмесмин да. Ошо бир дагы бир жетекчи келип калып, экөө дагы да тил табышпай. Эми ал аялдын атын айтпай эле коеюн, кереби киши болгондо да экөө тең көлдүк экен. Анан кийин айттым, эжекең экем бир эле райондун балдары экенсиңер, койсоңчу десем, эже сиз аны түшүнбөй атпайсызбы деп ушинтип аябай мындай бир жини келип кетти да, анан болуптур деди мен сенин аягына чейин сен менен болом десем, эже деди, Кудайдын астында жатындаш болбосок дагы экөөбүздүн каныбыз бир, сиз менин Кудай берген бир тууган эжемсиз деди. Ошентип баягы биздин анча мынча жинди деген атыбыз бар эле. Баягы дух болсо, жүрөгүңдө от жанып турса, тайманбас элек. Ошондо ушул көкбеттигибиз мененби Айтор экөөбүз бир тууган болуп, ошондон кийин дагы ЛТРга мен иши жок калып, билесиңер, ар кандай нерселер болуп, мен тиги Сары Өзөн телекомпаниясында директор болуп турсам, ордум талашып, эмне гана айласын кылбаганда Бейшенде жумушу жок жүрүп калды. Анан ошондо экөөбүздү бириктирип, ушу мыкты жигит а дейт, бу дейт, тигинин кишиси дейт, бунун кишиси дейт. Мен ойлойм, бул телевиденияда жөн киши иштебейт. Телевидение келген кишинин баарынын духу руху бир болуп калат. Ошо Нурлан Шакиев экөөбүз тең ушу ЛТР телекомпаниясында көчөдө калган жерибизден алып келген. Баягы тилибиздин азабынан мен өзүбүздүн мүнөзүбүздүн аркасынан жетекчилер менен ушундай баягы кошомат кылып иштей албаган көкбеттигибиздин, көкжалдыгыбыздын аркасынан ушундай экөөбүздөн көчөдө калдык элек. Ошондо Бейшенди бияка ЛТР телекомпаниясына орун басар кылып алып келди. Анан чырылдап жүрүп, экөө мени Чүй студиясын ачышып бияка чакырышты. Бул деген кандай эрдик? Баягы жетекчилик менен иштей албайт булар. Экөө тең мүнөзү начар тигил бул деп айткан сөзгө карабай. Бирок Бейшекемди шумалжал. Ушу ишенбей турам да 60га чыга элек экенин эле. Ушу 60га чыкпаган жаркырап ушул эркек үчүн 60 жаш деген бул деген азыр эр ортону 60 жаш деп айтсак болот. Бирок аябай көп жетишкендиктерге жетти. Бул эркек катары, адам катары өзүнүн койгон максатына да жетти. Сүйүүсүнө да жетти. Баягы 50ге чыгып калганда үйлөнөм дегенде баарыбыз уруштук. Койчу койсоңчу, ошо 50ден кийин балалуу болосуң, анан кийин балдардын аягына чейин чыгарып эрежеге жеткиш керек да. Десем, эже, киргиз болуп жүргөнүңүз эле жакшы эле. Эми азыр сиз кыргыз болгондон бери мен жеп езип кое турган болдуңуз. Кыргызча макал лакаптын баарын айтып атып, мени үйрөтүп, илгери мен Москвада иштеп жүргөндө, бу дагы литературный институт деп Москвадан тиги Горький атындагы адабият институтун бүткөндө орус тилинде бүткөн бу дагы. Анан кийин, эже киргизсиң, койчу, киргизчилигиңди таштачы. Ушинтип эле орустай эле шак эле чаап чыдайсың. Тигил бул дегенден анан айткам, шашпа Бейшеке, мен сени дагы кыргызчага да үйрөтөм. Кыргызча кандай мамиле түзгөндү да үйрөтөм десем күлүп калчу. Ошондой кылып берчи эже деп. Ошентип жүрүп азыр ошолорду эстейм да. Бул бактылуу адам болчу. Балалуу десе балалуу болду.
аялдын баркына жетет десе аялдын баркына жетти. Мына жаркыраган биринчи баягы турмуш баштаганда турмуш чыйырында жолуккан өмүрлүк жары Айнагүлдүн 2 баласы чолпондой болгон мээрими кече барсам ыйлап боздоп атат кызы. Андан дагы эркек баласы бар. Бул биз менен иштеп калды Алмаш. 2 балалуу болушкан. Эми албетте балдарына кийинки төрөлгөн балдарына кыйын эле болот деги элечи. Бирөө 2 класста, бирөө андан да кичинекей 1 класска барып калдыбы. Ошентип буларды сен кимдин баласың, атаң ким деп үйрөтүп, ошолордун жолун жолдотконго азыр келинчегине кыйын болот. Ошондой болсо дагы бул көкжалдыгы жанагы генетиканы деп аябай көп сүйлөп калышпадыбы азыр. Кан бул суу эмес экен да. Кан деген кан экен да. Эми Балбай Баатырдын шерлиги Эшекемден тукумуна өтүп, жанагы кичинекей чүрбөлөрү мыкты адам болуп чыксын. Бирдеме десең эле жүгүрүп жүрчү. Китеп жазып атам эже. Ой, бекер отурбай китеп жазыңызчы сиз дагы. Китеп жазып туруп муну чыгарып койсоң атың калат экен деп анан акыркы учурларда мен айтып калчумун, ай, чыган, жүр мени менен съемкага барып келели десем. Эже өзүң тартасыңбы дейт. О, өзүм тартам, мен сага оператор болуп берем. Деп анан кийин стендап жасайт. Бир жолу эже токтой турчу. Бир жеринен жагылып калдым дегенде ушинтип келип туруп баштаганда саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушул бир сенсациялык бир укмушту таап ушул жерден айткым келип атат дейт. Оозума батпай сөзүм мына жерден толкунданып атам, ушундай да адамдар бар экенине депчи. Бул толкунданып жаңылыктардын баарын ушундай бир кабыл алуусу бөлөк болчудан өткөндө бир тааныштарыбыз катуу болуп калыптыр. Анан кийин барсак мындай турмуштан чарчап, чалыгып, катуу ооруга берилип калган жигит экен да. Анан айттым, ай, эми ушу көлдүк агаң бар. Бейшенбек Бекешев деген ошол жана көк суу ичип айыккан адамды көргөзүп мен да аябай таң калдым эле. Ушундай өмүргө болгон, жашоого болгон ушундай умтулуусу күчтүү адамды көргөздү. Бирок тилекке каршы ушу өзүнүн умтулуусун ушу аягына чейин кармай албай калды деп ойлойм да. Анткени жанагы жүрөк оорусу деле ошол чатактын аркасынан жүрүп болгон. Силердин балдардын эртең кандай болот деп ошол 15-жылы биринчи жолу инфаркт болгон. Анан ошондо айткам, сен жүрөгүңө катуу кабыл алба. Мен жүрөгүмө катуу кабыл алып атып, мына 5 инфаркт болуп калдым десем, ай эже, Хашим Зейналиевке барып эле жанагы чөп дары менен эле сизди айыктырып коем, коркпоңуз, акчасын деле сүйлөшүп койдум. Жүрүңүзчү дегенде айткам, ай Бейшеке, сен экөөбүздүн оорубузду жанагы кыйын кардиологдор гана айыктырат. Бул жана химия дейсиң, эмне дейсиң, ошол дарыны бир капельницадан жылына 2 жолу өтүп турчу десем укпай койду. Ошондой бир нерселерге аябай ишеними күчтүү болчу да. Анан ошентип эми кечээ элдин баары ойлоп аткандыр, бул киши эмнеден кетти деп. Жанагы ковид деген жаман оору жабышып алдыбы деп да ойлошу мүмкүн. Бейшекемдин жүрөгү жарылып кетти. Бейшекемдин тромбу үзүлүп, каны коюлуп кетиптир. Ошо каны коюлганда тромб деген үзүлүп барып, жүрөктүн жанагы толтосуна барып кептелгенде жүрөккө кан кирбей калып, ошол баягы секундтун ичинде кете турган өлүм болуп калды. Арты кайырлуу болсун бир тууганымдын. Эмне дейм эми, балдар, кайрат кылгыла. Мени кечеден бери чалышып, өзүм баягы Фейсбукка жазганда да бир тууганымдан айрылдым окуй деп. Андан башка сөз оозума келбей турат да. Азыр да өзүмө келе албай атам. Баягы тоодой болуп бирде болсо, ай Бейшенбек, сен каякта жүрөсүң сен, сен бир сурап коесуңбу? Ой эже, мага окшоп дүкөн ачыңыз. Жакшы экен, баягы пандемия болгондо элдин баары акчасы жок жүрсө, мен балдарым гана бакпай, ошол тапкан акчама мына жардам бергенге да үлгүрүп атам. Ушу жакшы болот экен деп
бүт баштаган ишинин баарын тең майын чыгарып туруп, элди ойлоп, ушу эл үчүн жашаган адам эле да. Аттың ушундай жакшылар ушинтип эмнеге эрте кетет тие балдар. Ошого күйүп атам. Кайрат кылыңыз, аттың арман. Анан ушул сизди көп айтып калар эле. Мени тууту тунган эжекем. Мен кеттим, мына эжем силердин жаныңарда ушул кишиден акыл кеңеш алгыла деп. Анан өзү айтып калчу, бир нерсени эгер акылыңар жетпесе, Жаныбек Максимовдон сурагыла деп. Анан дагы биз угуп калчубуз, ушу кээ бир көрсөтүүлөрдү кыларда ушу сиз менен да көп акылдашчу деп. Ушуну бир кыскача айтып өтөсүзбү? Анан эмесин боюнча жанагы өзү да айтып калчу. Мен дагы эле ошол баягы тамашага салып сүйлөчү эмес беле. Ошо эжеге окшоп эле орус эле билим алдым эле. Бирок эмнегедир ушу орусча жазганы келгенде дагы деле орусчам эч ушу карыганча дагы аракет кылдым. Түндөп күндөп жаздым. Бирок окшошподу. Азыр ушул жашымда дагы орусчаны бекешип билдет десе дагы мен эжеге жаздырам, эжеден туурабы деп ошого текшертирем. Эмнегедир ушу орусчаны алып кете албадым. Эки тилдүү журналист болуш оңой оокат эмес деп бизге айтып калар эле. Ай, туура айтчу. Анткени мен бала кезимен бул чүйдө орус аралашкан айылдар эле да. Чүйдө бүт мектептин баары орус мектептер болчу. Анан ошентип орус мектепти бүтүп, анан кийин орус тил адабият мугалими болуп, ошол экинчи эме болуп калды. Андан кийин Москвага барып, Москвада окуп калдым. Анан ошентип окуп жүргөндө бүт эле баягы ойлогон оюң баары, мээңе сөздөрдүн баары баягы запас жок да. Баягы тилдин эмеси багажы жок да менде, кыргыз тилинин. Анан орусча ойлоп, орусча жазганда анан кийин баягы экөөбүз көп эле мындай чоң казатка чыгып кетчүбүз да, урушканда, согушканда, чоңдор менен согушканда анан келчү үйгө. Мен жаныма, компьютердин жанына отуруп алып туруп, эже, мунун жеткиликтүү кылып бериңизчи. Сиз орусчаны тим эле майонез эсиз го деп, анан кийин, мен кыргызчаны деле майонезип калдым. Кыргыз тилин мына акыркы 10 жылдын ичинде ушу сенин таасириң болсо керек, ушу ЛТРга келгени. Мен билесиңер эки тилде жазып, эки тилде өткөндө тиги элди куттуктаңыз десе, оозуман кыргызча кетти. Жанымдагылар бар орусча сүйлөйт. Алар duruşup коем Бейшенбекче, таң калдым эле ошого. Ошентип экөөбүз бир жүрүп анан кийин баягы директорлук, анан орун басарлыкка көп отуруп калбадыбы, көп иштеп. Анан ошондо бияка келип, шеф каякта жүрөт дедим да. Десем, кабинетинде жок экен. Мен шефим каякта, балдар десем, Султан Жумагулов анда директор болчу. Султаш, мен шефим кайда десем, сиздин шефиңиз ким дейт. Бейшенбек Бекешев менин шефим десем, мен киммин дейт. Сен директорсуң да отура бербейсиң анда жерде десем, мага таарынып. Анан кийин барып анан таарынчы жазылганда биздин эми арабызда сен чоңсуң, мен кичинекей деген жок да, баягы ар бир адамдын өзүнүн деңгээлине жараша ошо деңгээлди билип, ошо деңгээлди сыйлаган, адамдын ким экенин сыйлаган мыкты инсан, мыкты адам. Адамгерчилиги өтө бийик. Эми эмне дейбиз, эртең коюлат экен, топурагы торко, жаткан жери жайлуу болсун. Аманбек Карыпкулович менен да бир топ алышып жүрдү. Андан кийин дагы канчалар менен алышты. Эми эртең барып жамбашы жерге жетип, жамбаш жерге тийгенин Алла Таалам сурагандан кийин ошолор менен барып жолугушат. Эми а дүйнөнүн кандай экенин ким билиптир? Бейшекем а дүйнөдө да ушундай доор сүрсүн. Ошол айта турган. Айтканыңыз келсин, кайрат кылыңыз. Сизге дагы көңүл айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт чектелүү. Ошондуктан кийинки конокторубуз дагы келип күтүп калды. Азыр болсо биз программабызды улантабыз. Алдыда дагы сиздерге сунушталчу тасмалар бар. Биз программабызды мындан ары улантабыз. Кадырман замандаштар, мен бүгүн сиздерге ишкерликти кантип баштаса болот деген темада сөз кылып берейин деп чечип олтурам. Өзүм карыганда болсо дагы бизнес баштап, бир кичине болсо дагы тажрыйба жыйналгансып калды. Анан ушунча убакта бир ишенген бир ишенимдер пайда болду.
Ушулордун биринчиси мындай да. Бирөөлөр көпчүлүк адамдар ойлойт, акча чөнтөктө болот, банкта болот, жыйнап койгон жерде болот деп. А менин оюмча акча деген ушул баштын ичинде болот. Анан андан да көп акча болот. Ал могурек жүрөктө болот. Ушул эки жерде акчаңар болсо, анда эч бир ишкерликтен коркпой баштап кете берсеңер болот. Эгер ушул жерде эч нерсеңер болбосо, анда тим эле коюп, тынч эле бирөө жумшаган ишти жасап жүрө берген оң. Анан мисалы жакында бир Бишкекте бир самун-сумун саткан базар бар да. Барсак баары үңкүйүшүп, маанайлар бас олтурушат. Базарды жаап атат экен. Анан ушу контейнерлерди сатып алдык эле баарыбыз толгон акчага. Анан кийин толгон каражатыбыз кетти эле, муну жаап атат, ошонун баары талаа кеткен атат деп. Анан ошол базарды карасак, ушул 40-50 контейнер болсо, ошонун баары тең бип-бирдей товар сатып отурушат. Арасында бир аз эле контейнерде бир мындай өзгөчө бир товарлар бар. Алайын дегенчи. Жалпысынан баары бир эле товарларды сатып отурушат. Ошол акчанын жоктуктан эмес, ошол баштын ичинде дагы, жүрөгүндө дагы акчанын, башкача айтканда, эчтекенин жоктугунан деп ойлойм да. Анан эми ошонун кесепети, мына бирөө ошентип базарын жабам десе, толтура чыгым болуп, баягы кетирген акчасын төлөй албай олтургандагысы. Биз бир кичине ишкер баштадык, улгайганда болсо дагы. Ага менин ушу көп жыл ишкерлер менен иштеген, теле көрсөтүүлөрдү жасап, ошолорду иликтеген тажрыйбам пайда болду деп ойлойм. Анан мунун эң биринчи инвестор Кыргыздын бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү бар инвестору. Биз инвестиция күтүп эле отуруп атпайбыз. Чет өлкөдөн келет, тияктан келет, бияктан келет. Инвестиция деген өзүнчө саясат болду. Чет өлкөдөн бирөө бирдеме бербесе, казан оттон түшүп эле отуруп калат. Антпей Кыргыздын өзүнүн бир укмуштай инвестору бар. Бул тууганчылык деген инвестор. Туугандардын башын бириктире алган киши, туугандардын күчүн бириктире алган киши кандай гана ишкерликти баштаса мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошол менин бир $5000 бир машинем бар эле болгон. Ошону сатып ийдик. Уулум чет өлкөгө кетип өзүнүн машинесин таштап кеткен. Мен ошону минип калдым да, анан ошол $5000 өзүмдүн машинесинин акчам менен баштадык. Ошол жерде үйүбүздүн бир жагын талкалап, анан кийин дүкөн жасадык. Анан эми мындай караганда бир $50.000 акчасы кетти. Бирок ошого $5000 кантип жасалды дегенде, ошол бир тууганыбыздын акчасын күчкө салып алдым, бирөөнүн күчүн күчкө салып алдым, бирөөнүн акылын күчкө салып алдым, да бирөөнүн жөндөмүн алдым. Кыскасы, үй бүлөдөгү улуусу катары бардыгынын башын бириктирип, жөн эле зордоп, ишендирип, уяткарып, дагы бирдеме кылып олтуруп, анан баарын күчкө салып олтуруп, башын бириктирип, анан ошол жерде бери дегенде ошол 50.000 сомдук ишти жасадык. Анын устачылыгынын, курулуш иштеринин баардыгын дээрлиги өзүбүздүн колубуздан чыкты. Мебелдерине чейин өзүбүз жасадык. Ташынан башына чейин, ал тургай ошол жердеги жана дүкөндүн полкаларына чейин, жасалгаларына чейин баардыгы өзүбүздүн колубуздан чыкты. Ошондуктан 3 эсе, 4 эсе арзан чыкты. Анан эми дүкөндө азыр кимдер ачпаган? Элдин баары эле дүкөн ачып атат. Алдындан чоң нерселерди деле ачып атат. Анан кайсынысы иштеп кетип атат. Ошол кептин баардыгы ошол баштын ичинде болуш керек дегени да. Элге эмне керек? Биздин башыбызда жүргөн. Илгертен бери эле ушул өзүбүз бир тамак сатып жей албай куурайбыз да. Тарбия берүү улуу иш, ошол аркылуу адамдын келечек тагдыры чечилет дегенде Бейшенбек Асикович теле жадында дагы журналист болом деген жаштарга устат
болгондон дагы экинчи аты эмне болду десек жарашпайбыз. Ар бир келген ушул жаштарды жумушка кабыл алгандан тартып, алардын баардыгынын ар биринин ишине көңүл берип, аларга көп бир жол көрсөткөн учурларын көрдүк, Кундуз. Ооба. Мына ошол багы биз дагы ошол агайдын устат шакирт болдук, мындайча айтканда. Бул жерде ошол ЛТР каналында көпчүлүгү ушул агайдан таалим алып, агайдын керек болсо устачылыгына дагы белгиле, силер дагы ошол үйрөнбөгөн нерсе жок деп жанына коюп алып, ЛТРде дагы көптөгөн ушул өзүнүн устачылыгы менен көп студияларга, жасалгаларга салымы бар. Азырга чейин биз пайдаланып келебиз. Мына ушул иштерине күбө болуп калган биздин дагы бир кесиптеш келип олтурат. Жакындан тааныштырып белгилей кетели. Учурда ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директору, биздин кесиптешибиз, кезинде агай менен дагы ушул сабакташ болду, агай менен багы чогуу бир дастаркондо олтурган күндөр болду. Таалим тарбиясын алган жетекчи болду. Бүгүнкү учурда ушул жетекчилигинде дагы мүмкүн агайдын ушул нарк сөздөр колдонууга туура келип аткандарын тууралуу дагы өзүнүн ой пикирин билдирсин деп студиябызга Эрлан Догдурбековду чакырдык. Куш келипсиз. Куш келипсиз. Көңүл айтабыз. Кайрат кылыңыз. Негизи эле кайсыл жылдары телеге келгенден тартып сиз ушу Бейшенбек Асекович менен бирге эмгектенип калдыңыз да. Ошо күндөрдү эскерип берсеңиз. Телеге келгенге чейин дагы агайдын багы Батырдын атын алыстан ук, жанына келсең бир киши деп биз ушул биринчи каналдан ошол КТРКдан көргөндө ушундай журналист бар деп таанып билген, сиз дагы ошентип таанып билсеңиз керек алгач. Ошол күндөрүңүз, агайды таанып билген күнүңүз кайсы күн болду? Сиздерге дагы көңүл айтам. Биз үчүн, сиздер үчүн, ЛТР телеканалы үчүн өзгөчө, башка дегеле башка телеканалдар үчүн, тележурналистика жакта негизи Кыргызстан үчүн бүгүн оор жоготуу болду. Агайдын жакындарына, туугандарына, жакын саналаштарына, кесиптештерине, дегеле агайдын чыгармачылыгын сүйгөн адамдын баардыгына көңүл айтабыз. Эми агай жөнүндө айта кетсек, мурда агайды биз кичинекей кезибизден коломтоо программасы менен таанып, агайдын багы оор басылыктуу сөздөрү менен билип, кыргыздын наркы деп, кыргыздын салты деп, ушу кыргыздын байлыгы деп жүрүп, эфирлердин баарын эле ошол нерсеге, көбүнчө ошол нерсеге арнаган да агайчы. Ошол агайдын биз кичинекей кезде чыгарган нерселерин азыр биз идеология кылып каналыбызга киргизип атабыз да. Улуттук баалуулуктарды даңазалоо депчи. Ошол нерсени агай биз кичинекей кезде эле баалап, нарктап, ошону элге жеткирели, ошол нерсе жоголуп кетпесин деп ошол кезде эле көрөгөчтүк кылып, ошол кезде эле билген экен да. Ошол убактарда биз айтчубуз да, эми эмнени эле сүйлөшүп атышат деп, баягы ачык айтканда маани берчү эмеспиз да. Анткени ошол нерсе баягы барктап баалабаса жоголуп кетерин ошол убакта эле билиптир да агайчы. Ошол нерсени ошол кезде эле сактап калуунун алдын алган экен да. Эгерде ошол агайдын ошол эфирлерине баа берип, ошол айткан сөздөрүн угуп, ошол нерселерди улап кеткенибизде азыр балким агайдын ою менен болгондо кыргыздын салты, санаасы, үрп адаты бүгүнкүдөй болуп жоголуп баратканга барбайт болчу да. Дагы өсүп өнүкмөк. Андан мурдакыдагы унутулуп бараткан салттарды балким жандандырмак дегендей агайчы. Анан дагы бир унутулбаган жери агайды мен ушу каналга келгенде эң биринчи ушул Бейшенбек Бекешевке агайыбызга жолуккам да, эң биринчи. Анткени ушул агай алган мени жумушкачы. Анткени эң биринчи келип эле дипломумду көтөрүп, резюмемди көтөрүп кабылдамага келгенде ушу кабылдама эң биринчи Бейшенбек Бекешевке жолуктурган да. Бейшенбек Бекешевке жолуктуруп, анан кайсы жакта иштей бересиң дегенде, кайсы жагында жумуш болсо ошол жагында иштей берем. Жумуш болсо эле болду деп келгем да. Негизи баягы журналистика жагында орун болсо ошол жак кичине ошол жагында иштесем деп келген болчумун да. Келгенде агай баягы резюмемди карап отуруп, эми сен үй бүлөлүк экенсиң, үй бүлөлүк кишиге акча керек. Азыр журналист жагында орун жок, ушул режиссер жагында орун бар. Ошол жагына барып иштеп көр. Иштеп кетсең ошол жактан бат акча таап кеттиң, иштесең иштедиң, иштебесең жок деп ошол жакка киргизген да агай. Карачы. Анан ушул баягы башкача айтканда ушул агай аркылуу теле жаатына келгем да.
Агай жол көрсөтүп. Ошо агайдын аркасы менен ошо тележаатын иштеп калгам. Андан агай мыкты чарбакер экенин бүгүн да көрүп жүрөбүз. Мына студияларыбыздын баардыгын көз алдыбызда оңдоп, ар бир ошо иштеп аткан журналисттер да келгиле, бул силердин өзүңөрдүн жаш өмүргө керек болот. Баягы ымыкка калбаган жигит, кантип жигит болсун деп баардыгыбызга балка чөптү карматып ушундай күндөрдү өткөргөнбүз. Мынакей бүгүн дагы сиз ошол чарбакерлигиңизди көрсөтүп, ЛТРди гүлдөтүүгө салымыңызды кошуп атасыз. Агайдын бир ушул устаттан тышкары аталык дагы мээрими, жаштарга болгон мамилеси жөнүндө айтып берсеңиз кичилүү. Айрыкча ошол өзүңүз айткандай жана жаңы келгенде баягы агай окуп, анан сөз баягы киши сүйлөшкөнчө жылкы кишинешкенче деп коет го. Анан ошо сизди мен дагы ойлоп калдым да, эми баягы сиз резюмеңиз менен таанышып, анан сиз менен баарлашканда ушул тараптан сиз өзүңүздү табаарыңызды мүмкүн агай дагы бир аз көрөгөчтүк жагын алган окшойт депчи. Бул нерсе биздин дагы баягы башыбыздан өткөн үчүн чарпалып мен дагы эле баягы ошол АСК деп коебуз, баягы режиссердук пультта анан тиги бул жак болуп жүрүп, анан ошол агай багытка салды да, ушул жак сага жакын экен, сен ошого жакын экенсиң деп. Демек сизди дагы ошо көрөгөчтүк кылып жолго салыптыр. Андан тышкары дагы баягы кара жумуштарды дагы агай жасатат эмес беле. Баягы сен ак кол болуп эле ошо кнопка басканды эмес, сенин турмушуң да керек болот деп баягы ымга келбегендерди акырын жумшак сөз менен жеткирип, кайсы маалда мык кармап калганыңды өзүң билбей калчусуң да. Анан ушул нерсе өтүп баягы ЛТРде салт болуп келатат. Кээде өзүңүз дагы айтып каласыз, ошол кишилер өзү иштеп атса биз карап тура албай, анан биз деле үйрөндүк деп азыр бизге айтып атпайсызбы? Ошол нерселер дагы агайдан таасири болсо керек. Ооба, агай баягы профессионалдык жактан эле эмес, бизге жөнөкөй адам катары, жөнөкөй жашоодо дагы бизге устат болду да. Жөнөкөй айткан сөздөрү, эшикте жөн эле мындай жөн эле маек туруп турган учурдагы айтып жаткан сөздөрү деле бизге сабак болду. Басканы, жүргөнү, турганы, баягы азыр жаштар шаарга бир 4-5 жыл келсек, шаардык болуп калып атпайлыкпы? Шаардык болуп, анан калп эле бир нерсени кармагыбыз келбей, ак кол болуп калдык. Анан ой бул эмне, ой тигил эмне деп, уу жоктон анча-мынча айылдын нерселерин жактырбай. Агайлар бул илгертем кичинекей кезинен бери эле ушу студент кезинен бери эле ушул шаарда жүрүшөт да менимчечи. Анан ошол жерде жүрүшүп, ушул шаарда жүрүп, ошол азыркы балдардай болуп баягы шаарлык болуп калбай, жок. Айылдагы нерсени, айылдын тартибин, айылдын маданиятын ушу шаардагы балдарга үйрөтүшчү да. Ай мындай болуш керек, ай тигиндей болуп иштеш керек депчи. Керек болсо мына акыркы жылдары өзү айыл азыгы деп дүкөнүн ачып алып, нукура азыктарды элге жайылтып, ушундай тамак менен тамактаныш керек депчи. Анан деги эле койчу, агай бүт эле жактан тарбияда, жумушта, кара жумушта, баардык жакта бизге устат, биз агайга шакирт болуп кала беребиз да. Деги эле тележаатында, ушу тележаатында азыркы тележаатындагы бир 50-60% ушу агайдын шакирттери десек болот да. Туура. Бардык тележаатында, журналистика тармагында, азыркы жогоруда айткандай социалдык тармактар, сайттарда көбүнчө ушу агайдын баягы окуучулары, шакирттери десек болот. Анан агай көп айтчу, кундуз, ой бири-бириңердин кадырыңарга жеткилечи деп. Ошо кадыр деген сөздү аягына чейин айтып жеткире албады да. Ошо жаштарга бири-бириңердин кадырыңарды билгиле. Бирөөңөр араңарда жок болсо, бирөөңөр ошондо кадырыңарды түшүнөсүңөр. Андан көрөк ушул жерде иштеп атып бири-бириңердин кадырыңарга жеткиле деп. Ооба. Иш баарыңарга жетет. Иштен тышкары дагы жашоо бар. Ошону ойлогула деп баягы анан ачууңар келгенде онго чейин санап сүйлө деп. Биз чындыгында жаш болуп ушул сөздү мен дагы эле көп эле уктум да. Тарс эле бетке айтып ызылдап кетет элек жаш болуп, анан агай бирден онго чейин санап туруп айтсаңар, ачууңар көрсө, ачуу ошо кезде эмтип өзүңдү кармап калат экенсиң да. Бул сөздөрдү эми мынакей баягы чындыгында жаныбызда жүргөндө адамдардын кадырына жетпейт экенбиз. Бир сындагандан башка кээде дагы баягы пендебиз да, сындап калат экенбиз. Анан мынтип арабыздан жоготкондо анан ушул сөз бар эле, ушул нерсе кыргыздын дагы наркы, бул дагы ушул көз өткөн адамдын артынан жакшы сөздөр айтылат. Жакшы нерселерди гана эстегенге өзүнөн өзү туура келип калат. Жамандыгы жок экендигин ошондо сезебиз эмеспи?
Мындан улам бул нерсе, бул тарбия, мынакей бизде дагы өзүңүз баш болгон шакирттер иштеп ушул нерселерди сиңиргенге аракет кылып келатабыз. Эми канчалык агайдын өзү ушул жерде бар экенинде кармап турдук, билбейбиз. Мындан ары дагы кичинеден болсо да ушул нерселерди буюрса улантып турасыз деп биз да үмүт кылабыз. Көңүл айтабыз. Кайрат кылыңыз. Буюрса агайдын экинчи өмүрү мына ушул бүгүндөн баштап ушинтип жакшы сөздөр менен эскерип алдыда жасала турган иштерине бир уланта тургандар биз экенибиз талашсыз. Биздин ушул убакыт чектелүү, билесиз. Анан ушул жакындарына сиздин акыркы эркин микрофон иретинде ушул көңүл айтуу сөздөрүңүзгө кезек берели. Агайдын жакындарына, жакын саналаштарына, кесиптештерине, бир туугандарына, үй бүлөсүнө, айылдаштарына, кыргызстандыктарга дегеле баардыгына көңүл айтам. Бешембе агайдын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы бейиштен болсун. Бир чети баягы агайдын жакындары, үй бүлөсү, саналаштары сыймыктанса болот. Анткени агай аркасында ушундай өзү көз өткөндөн кийин өзүнүн аркасында калап турган бир нерсени таштап кетти. Биз эскере турган, биз ошо агай жөнүндө сүйлөй турган дегеле кыргыз эли агайды билип, таанып, Кыргызстандын өсүшүнө, өнүгүшүнө салымын кошкон адам аркасынан сөз калгандан кийин, ушундай жакшы сөздөр калгандан кийин агайдын туугандары, жакындары сыймыктанса болот. Буга жеткен да бар, жетпеген да бар. Дагы бир жолу көңүл айтам баарына. Мына бүгүн биз дагы ушинтип кабыргабыз кайышып, кайгырып, эфирибиздеги болгон музыкалык программалардын баарын алдык. Бүгүн ошо агайды эскерүү күнү деп өзүбүз атайын белгиледик. Дагы бир жолу атабыздын, агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Кудайым бейишинен орун берсин. Рахмат, кайрат кылыңыз, бар болуңуз. Негизи эле агайдын биз мына ушул жаштарга көрсөткөн устат катары сөздөрүн көп айтып атабыз. Агай айтып калчу эле ошо телевиденияда бул чыдагандар гана иштейт. Анан дагы бул жумуш оор. Анан дагы агайдын жакшы сөзү, эгер азыр урушсаң эшикке чыгып кайра кирип аны унутуп калган адам бул чоң эрдик жасаган депчи. Агай ошо наркты баягы кыргыз гана наркын эмес, ошо чет элдик дагы нарктарга маани берип, анан алардын түп тамырын изилдеген киши. Мына ошол китебинде дагы баягы дүйнө элинин нарктарын жакшы билгендиктен ошолор менен дагы таанышып, айрым сөздөрүн ошо китеп, мына кыргыз наркы китебине киргизген. Алардын бири мына жамандык көрүп калган киши менен мамиле түзбө дейт. Бул ошол даракка чыккан эчкинин даракка чыккан улагы болот деп айтып да. Бул түрк сөзүнөн алынган ошол тарбиялык маанини камтыган, бизге баягы сабак болчу сөздөрдү ушул китепке киргизген экен. Буюрса мына ошол китеби менен тааныш, сабакташ болгон жакындары биз бүгүн бизде Кутман таң программасы аркылуу эскерүүдө, урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин программабыз мындан ары дагы улантылат. Моореки Борбордук мечиттин жанында дарыгендердин бир эт саткан дүкөнү бар. Ошондон келип эт алабыз. Таза эт, адал эт деп. Алдында бирде бар, бирде жок. Жүдөйбүз. Нан жейил деп, аны жейилбайбыз. Себеби деген догдур кара нан жейил десе, кара нан деген азыр сатылбайт экен. Ак унду эле кара кылып бояп туруп, сага дары деп жейин десең, уу жейт экенсиң да. Ошентип сатып атышат. Анан жүдөп бүттүк. Анан эми ушундай бир таза тамак саткан бир дүкөн болсо деп ойлоп жүрөт элем. Анан ошол башыбыздын ичибизге мынтип кирди. Анан кой, мен окшогон эл толтура. Ушуну жасайлы. Дедик дагы. Анан айыл азыгы деген дагы ата энебизди эстейли, айылда тап-таза азыктарды жеп, биздин ата-бабаларыбыз 80-ге, 90-га, 100-гө чыгат эле да. 80-90догу абышка кемпирлер жөн эле шагырап көчөдө толтура болуп жүрөт эле. Анан ошонун баары эле кадимки эле айылдын эле таза тамагын жейт эле. Анан баленин баары ошол мисалы жанагы нандын ичине кошуп жасаган дрож деген балекет экенин кийин билик деп билдик. Анан кокуй ушу дрожу жок, нан жасайлы. Анан кийин ушинтип таза эт таап келели. Орекин 4-5 айда семирген малды укол менен семиртип атпайбы? Анан ошону жеген киши кантип жыргасын. Анан ошондой кылбайлы дагы анан ошондой бир дүкөн жасайлы дедик. Ошол адатта мындай бир нерсе жасаганда өнүгүү мындай темп менен кетет, акырындап жакшы болсо. А биздики мындай эле кетти. Ошол жерге
1-2 айдын ичинде күргүчтөгөн эл шунчалык жакшы. Эми филиалын качан ачасыз? Ой, бирөөнүн араң ачтык, эми филиалга качан эми кое туралы, монорекинин аягына чейин чыгаралы деп анан ошентип. Анан жанагы ошол жерден анан жана кыргызча фастфуд деген система, мисалы кыргызча тез шамшуметке эте турган системаны отработка жасадык, орусча айтканда. Кыскасы биз адис болбогондон кийин кандай товар өтөт, кандай товар элге өтүмдүү болот, кандай товар пайдалуураак болот, анан кийин өзүн өзү актайт. Мисалы тиги бирөөлөр келип алып, ой, эми бул жерде эмне дейт, жанагы гүл азык саттырып койсоңуз жакшы болот эле. Ай, гүл азыкты көрдүң беле? Көргөн эмес, атын эле уккан да, билбейт. Анын кайдан болорун, кандай болорун кайдан билесиң? Билбейт, көргөн эмес, атын эле уккан да. Анан ал гүл азык деп саттырып койсоң албайт, ал коммерциялык иш эмес ал. Мисалы да. Аны ошол эл көнүп кеткенден кийин, жеп, пайдаланып кеткенден кийин, анан кийин ошол боло турган иш да. Ошондуктан кандай иш пайдалуу болот, бул өзүнчө бир система экен. Ошону аздан жасап отуруп анан үйрөнүп атабыз. Анан кийин бир балдар келет. Байке, ушул мен тренерлемин. Балдарды машыктырам, керели кечке чарчайт, анан кечинде келип анан жанагы сэндвич жейт, анан кола ичет, ошолордон кантип чемпион чыксын, ушуларга бир тиги эко пакет жасап бербейсизби? Ой, мейли деп анан кийин ойлонуп отуруп, анан кийин баягыларга анан кийин кыргыздын таза азыктарынан эко пакет жасайбыз. Мисалы бизде кымыз сатылат, уй кымыз сатылат, кышкы кымызы, жазгы кымызы, тиги ысык курут, айылда эмне жакшы тамак болсо ошонун баары сатылат. Анан ошолордун ичинен анан жанагы чучук менен анан куйрук май менен жасалган 2 гамбургер өңдөнгөн, жана камыртурушка жасалган, нан менен жасалган нерсени жасап бердик. Жөн эле кубанып алып кетишти. Анан эми ошентип отуруп анан кийин биздин система өзүн өзү тиги түзүп, өзүн өзү көтөрүп, өзүнөн өзү мындай бир структурага айланып өнүгүп келатат да. Анан буну эмне айтып атам? Мактаныштан айтып аткан жерибиз жок, мактана турган азырынча эч нерсебиз жок. Болгону иштей турган система пайда болду. Бир эл эмес, бүтүндөй республикага жайылып иштей турган система пайда болду. Жердин баарында ушундай филиал ачсаңыз болот эле, көбөйтсөңүз болот эле деген суроо талаптар көбөйүп атат. Анан кийин мен таза азык өндүрөм деген өндүрүшчүлөр өзүнөн өзү келип атат. Сиз тиги бирөөлөр аркылуу алып атыпсыз, мен деген ушул азыктын өзүн жасаймын деп, жанагы дыйкандын өзү, малчынын өзү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер ЛТР каналынын Кутман таң берүүсүнө ортоктош болуп жатасыздар. Өзүңүздөргө эртеден бери маалым болду болсо керек. Бүгүн биз программабызды ошол Бейшенбек Бекешев агайыбызды эскерүүгө арнадык. Белгилей кетсек, Бейшенбек Бекешев кыргыз журналистикасында аты таанымал КТРК, ЛТРК теле компанияларында жалпыңыздарга маалым жетекчилик кызматтарды аркалаган. Агай ушул акыркы жылдары баягы ишкерлик менен алектенип, ошол Борбор калабызда айыл азыгы деп аталган дүкөндү түптөп, ошол ишке иштеп жаткан. Мындан тышкары агайдын дагы ошол журналисттик эмгегине баа берсек, агай 30 жылдан ашык өзүнүн өмүрүн ушул тележурналистикага арнаса, 5 жылдан ашык өмүрүн гезит журналдарда иштегенге арнаптыр. Негизи эле ушул эркин медианын өнүгүшүнө салымы зор экендиги талашсыз. Агайды эң алгач айтымында биздин Бейшенбек Бекешев 1988 жылы ушул улуттук телерадио компаниясына редактор кызматына келип эмгектенип баштаган. Ал эми 2009 жылдары ушул биздин ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында башкы директордун орун басары катары кызмат өтөп, андан кийин көптөгөн дагы жеке ушул телеканалдарда өзүнүн журналисттик эмгегин өтөдү. Алардын бири ушул New TV каналында Эл билсин деген программасын жасап, мына ошондо багы ишкерлердин ишин чагылдырган программа болчу, аталган программа. Бизге дагы ушу баарлашып калганда айтаар эле. Мен ушул ишкерликти дагы теледен таптым. Теле аркылуу ишкерликти түптөдүм.
силер дагы жөн жүрбөстөн ушул баам салып кайсы жумуш силерге жакын экендигин аңдап билип кошо иш аткарганга жетишкиле ушул ишкерликти эми чагылдырып жүрүп мынакей ушул айыл азыгын ачууга себеп болду деп айтканы эсибизде. Туура, анан ушул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында иштеп жүргөндө Бейшенбек Асековичтин идеясы менен Сарамжал деген көрсөтүүбүз бар эле. Мына жоктон барды жасап, акчаны коротпой, өзүңөр эле жаза аласыңар деп ушу теле аркылуу көп нерсени биздин көрүүчүлөргө үйрөтө алды. Ошону менен бирге Ыр Бермети, Сарамжал, Үзүлбөгөн үмүт, Саркеч Кыргызстан, Кыргыз даамы деген көрсөтүүлөрү манакей бүгүн дагы өзүнүн өмүрүн сүрүп теледе жашап келе жатат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз жогоруда мынакей ушул өзүңүздөр билгендей 5 каналдагы ушу Бейшенбек Асековичтин берген маегинин үзүндүлөрү берип отурабыз. Анткени агай өзүнүн билгендеринин бардыгын кийинки жаштар уксун, эл уксун деп социалдык тармак аркылуу, теле тармак аркылуу өзүнүн билгендерин дайыма айтып, керек болсо мына ушундай китептерге өзүнүн эскерүүлөрүнүн бардыгын калтырып кетти. Ооба, азыр дагы биз ушул кесиптештерибиз биздин ушул 5 каналда иштеген эмгек жааматка дагы ыраазычылык билдиребиз. Ушул учурунда кармап, мүмкүнчүлүк таап, ушул агайдын ишкерлиги тууралуу дагы, журналистикасы тууралуу дагы, деги эле ушул агайдын эмгеги тууралуу баягы тасмага түшүрүп калган экен. Биз азыр ушул тасмадан дагы бир үзүндү көрөлү деп турабыз. Белгилей кетели, биздин ушул кесиптештердин архивинен алып, ушул New TV жааматына 5 канал жааматынын жасаган эмгектерин чагылдырып атабыз. Анткени алар дагы ушул ЛТР каналы аркылуу көргөзүлүп, белгиленсин деп айтып коелу. ЛТРде болсо агайдын казынасы толтура, эл наркы деген көрсөтүүлөр бар. Аларды 1 сааттан баягы узак мөөнөттүү болгон үчүн биздин казынада сакталуу. Азыр болсо келиңиздер мына ушул тасмадан дагы бир аз үзүндү көрөлү. Ал өзү келген сайын биздин товарларыбыз арзандап атат. Арзандаган сайын биздин кардарларыбыз көбөйүп атат. Ошондуктан биз баягы ийгилик аздыр көптүр пайда болуп атат деген сөз да. Анан ушунун өзү ушул ким биринчи ушул ишкерликти баштаарда эң биринчи ошол эмнени баштайм, эмнени жасайм. Ошонун таптак долбоору кишинин башынын ичинде болушу керек. Эмне зыян тартып калам, эмне пайда тартып калам. Анан ошондо ошол натыйжалуу болот. Андан сырткары ошонун артында мисалы бир нерсе жетпейт. Бир нерсеге чечкиндүүлүгүң жетпей турат. Ошондой учурда эгерде мына бирекил жүрөктө чечкиндүүлүк болсо, жок мен ошону жасаймын десе, ошол чоң байлык ошол жүрөктө деп атпайбызбы? Ошол күчкө салып ошо туугандар бириксеңер, анан ошо туугандардын эле кайра ишине айланат да. Ошол биздин ошол дүкөн, кичинекей дүкөн азыр кайра эле ошо туугандарга иштеп атат. Түшкөн майда чүйдөсү ошолордун керегине жарап атат. Ошолор бир нерсе өндүрүп келсе, ошолордукун сатып атабыз. Же болбосо башка бир кем карчы болсо, ошолордукун чечип берип атабыз. Ошол сыяктуу бул кайра өзүнө өзү иштей турган. Ушул алыстан эч нерсе издебеш керек. Ушул өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланган кишиники сөзсүз адал дагы жакшы да болот. Бир тыйын кредит алган жокпуз. Бир тыйын арам акчабыз жок. Баары тең, ушул карыз бар бир аз, ал карыздын баардыгы эч кандай проценти, пайызы жок карыздар, өзүбүздүн эле туугандардын карыздары. Бирөөнү бердик, мисалы, эми экинчиси калды, үчүнчүсү калды, аларды убагында беребиз. Бергенде дагы ошону пайдалуу кылып беребиз болгон. Мына пайдасы ушул пайдасын көрүп атат. Акчасын кайра алышат, берген акчасын. Эртең ушул дүкөндүн эле пайдасын өздөрү келип атат. Анан жеке эле ал эмес, азыр ушундай система кылып койдук. Муну жалгыз эле басып отурбай, бунун аты меники, акчасы сеники деген принцип менен каалаган киши менен иштеше беребиз. Ошко ачасыңбы, төшкө ачасыңбы, нарынга ачасыңбы, талас кайсак ачам десе, ушунун филиалын ача бер. Аты меники, акчасы сеники. Ким болсо дагы, мага тууган эмес, жети атам тааныбаган кишилер болсо, ача берсин, маселебиз жок. Болгону ушул стандартты сактасын. Ушундай таза тамак жасайбыз, ушул жердеги стандарттарды кармайбыз.
мындай кыя эч нерсе жасабайбыз. Өзүбүздүн жеген тамагыбызды, жасап жеген тамагыбызды жасагандай кылып туруп, ошол тамактарды сатабыз. Мисалы бир ресторан иштеткен бирөөлөр жүрөт, кафе иштеткен. Керек эле кечке кафе иштетет, кечинде барып, үй бүлөсү менен машинеге салып барып, тиги ошол файзадан тамак ичет. Ушинтип бизнес жасаганча өлбөйсүңөрбү деген келет да. Эми ошентпөй, бизде мисалы ар бир ошол жерге келген тамакты өзүбүз жейбиз. Өзүбүз биринчи жейбиз. Жыргадык өзүбүз. Эң биринчи пайдабыз өзүбүз тамакка жыргадык. Бардыгы таза, сонун тамак, каалагандай четинен алып жеп атабыз. Анан эми ошол жалпы элге жайылып кетсе деген ниет менен ушул кепти айтып отурам. Пайдасы тийсе, мен ыраазымын абдан. Эгерде кошумча дагы бир кандайдыр бир кеп кеңеш болсо, келип сураңыздар. Биздин дүкөнүбүз Бишкектин Жаш гвардия менен Фрунзе көчөсүнүн кесилишинде Айыл азыгы деген дүкөн. Эми азыр аны республикада билбеген киши жок калды. Көп эле киши билип атат. Мисалы жанагы $20 миллион жасалган жанагы Азия Молдун рекламасына караганда биздин дүкөндүн рекламасы битбекер болуп эле, эч бир акча төлөбөй эле ушунчалык укмуш болуп, артык болуп кетти да. Ошондуктан жакшы иш жасасаңар, реклама дагы өзү келет, жакшылык да өзү келет, баары кыскасы өзү келет. Ошондуктан жасаганды эле жакшы иш жасаганга аракет кылган бизнес эч убакта утулбайт. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо бүгүн мына чыган журналист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, көптөгөн жаштардын журналистика теле тармагында устаты Бейшенбек Бекешев агайыбызды эскерип олтурабыз. Азыр эле сиздер мына ушул агайыбыздын акыркы 5 каналга берген мына ушул маегинин үзүндү көрдүңүздөр. Анан дагы агайыбыздын жакшы бир сөздөрү мына ушул Кыргыз наркы деген китептерине кириптир. Бир кишиге китеп окуп берерден мурда ошол кишинин өзүн окуш керек деген мына ушундай жакшы бир накыл сөздөрү бар. Агайыбыз мынакей ЛТРде иштеп турганда эл наркы деген көрсөтүүсүн мына ушу жарыкка чыгарып, байма-бай ушу кыргыздын каада салты, нарк населен жалпы элге жеткирген, тарыхын санжырасын дагы бардыгын айтып берген. Мына ушу эл наркы көрсөтүүсүнө үзбөй катышкан Кыяз Сатарович Молдокасымов агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, тарыхчы агайыбыз, ошондой эле ЛТРде түптөгөн агайыбыз, коомдук ишмер Бейшенбек Бекешев агайыбыздын кесиптеши Кадыр Кушалиев агайыбыз бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер агайлар. Алгач көңүл айтабыз агай. Биз бүгүнкү ошол ЛТРди түптөлүшүнө мына ошол Кадыр Кушалиев агайыбыздын кезиндеги иштешип калган кесиптеш катары Бейшенбек Бекешевдин дагы салымы зор экендигин жалпыбыз билебиз. Ошондон улам бүгүн биздин ушул жетекчилик тарабынан атайын демилге көтөрүлүп, бүгүн ЛТР каналынын музыкалуу программалары алынып, агайды эскерүү катары бүгүнкү эртең мененки Кутмантаң программасынан баштадык. Кесиптеши, жакындан билген инсандарын бүгүн студиябызда ошол пикирлерин угуп атабыз. Кыяз агай, алар сизден баштасак, агай 88-жылдары ошол улуттук телеканалга ошо редактор болуп келген экен, баягы өмүр баянына сарасеп салганда. Сиз кесиптеши катары дагы, дос катары дагы жөн гана журналист эмес, эч кимсиз эле агайдын жөн гана адамдык сапаттары тууралуу дагы жакшы билесиз. Алгач кеп сизден болсун, агай менен сиз таанышып, баягы пикир келишип, ушу журналистика тармагында эмгектенген күндөрүңүздө кандай күндөр өттү эле, кадыр артындагы жашоосу тууралуу эмнелерди сүйлөшчү элеңиздер? Ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми жакын кишиң жөнүндө эскерүү өтө оор. Бейшеке өзү бабасы Балбайдай балба менен өтө иштерман, күрөшчүл, адилетсиздик орногон жерде ошол жерде Бейшеке көкүрөгүн тозуп, бабасы Балбай сыяктуу биринчи чыкчу ар дайым. Жазгандары дагы алгач гезитте иштеп калбадыбы? Жазгандары дагы, кийин телевидениеде алып барган
программасынын баардыгы ушул бир чети күрөшчүл маанайда, экинчи чети жалпы элди ойготкон өзгөчө бир башкача бир программа болчу. Кыргызстанда мына ачыгын айтыш керек, эң көп ушундай бир аудиторияны чакырган, массалык мындай көрүүчүлөрдү катыштырган программа, ачыгын айтыш керек, узак жылдар бою ушу Бейшекеники болду. Анткени мына коломто, ар бир үйдүн коломтосунда от өчпөсүн. Бул кыргыздын көкүрөгүндөгү ушундай бир баалуулук өчпөсүн деп коломтону ушундай бир бөлмөдө тартпай, Кыргызстанды бүтүндөй кыдырып, ошол жерде бери дегенде 100, ары дегенде 200-300 кишинин катышуусунда тартып, ар бир киши ошол жерде өздөрүнүн катышкандар, өздөрүнүн баалуу ушундай бир сөздөрүн айтышчу. Ушул жана эмгек сиңирген ишмер деп калбадыңарбы? Өмүр бою ушу кийин мына элтерде деле нарк боюнча эл наркы деп ушу аталыштарды ушунчалык сон тапчу да. Коломто, эл наркы, анан кийинки мына кыргыз көчү, анан ушул мына акыркы программалары НЮТУда жалаң жанакындай өндүрүшчүл ишкерлер жөнүндө жаратман деп. Ар бир өзүнчө жөн эле кайсы жерде жаратуучулук болсо, ошол жерди издеп, ошол жерде элге көргөзүп калайын, эл ошондон бир жакшы нерсени алсын деген бул чыныгы баягы журналисттик жанакындай бир вазифасы эле да. Анан эмгек сиңирген маданиятын алып, ошо мына ушул жылы. Анан баарыбан куттуктадым. Бейшеке, ошол эмгек сиңирген ишмериңиз куттуу болсун десем. Эми өмүрүм бүт арнап ушул телевидениеде иштеп жүргөндө бербеген маданиятка эмгек сиңирген ишмерди ушу дүкөнчү болуп жүргөндө бербедиби деп. Мына 5 жыл телевидениеден кетти, бирок Бейшекенин эмгеги элдин эсинде ар дайым болгондугу үчүн бийлик ага ушундай эмгек сиңирген ишмер деген наамды берүүгө аргасыз кылды. Ошон үчүн Бейшекенин ар бир программасы мына Кыргыз наркы деген китепти ошол өзүнүн эл наркына таянып жазып, чыгарып, анан ушул баягы Кубатбек Жусуалиев айткандай, мен ушул китепти телевидениеден көпчүлүгү көрбөй калды. Ушул китепти чыгарып койсом, ушу эл жакшылап окуп, ушу наркты түшүнүп билип калат го деген ниетте жазды эле. Көрсө баягы китепти деле эл көп окубай, анан наркты деле баалабай алган турбайбы деп ушуга да кээде өкүнүп калчу. Ушул Кыргыз наркыны китебинин башкы каарманы сенсиң, бул жерде эң сен көпсүң. Ушул жерде сен айткандарың өзгөчө орунда деп өзү айтып алып, анан ушул китепти алып алып өзү берди эле. Анан ошон үчүн Бейшеке бул журналист Балбай Баатырдын алп урпагы эле эмес, журналисттин да алпы болчу. Адамгерчилиги жагынан ушунчалык жанакындай бир мындай ишенген, берилген досторуна, жакындарына жүрөгүнүн түпкүрүндөгү эң баягындай бир аялуу сезим менен мамиле кылчу. Ушунчалык бир ишеним менен мамиле кылчу. Ушу бирок ишеничтен кетип калган адамга ушунчалык бир башкача мамиле кылчу. Ошон үчүн Бейшекени бүгүн эскерип отурабыз деп бир уктасак түшүбүзгө кирчи эмес. Кечээ эле жаркылдап мындай сүйлөшүп жүргөн, пикирлешип жүргөн адамыбыздан айрылып калуу чын эле өтө оор экен. Сиз дагы мынакей өзүңүз ошол агай менен көп жыл жетекчилик кызматта эл шаркак иштегенге туура келген учурлар болду. Мына ошого чейин дагы сиздер бизде ошо иштегенге чейин эле тааныш болсоңуздар керек. Ошондогу иш алып баруу баягы бир журналист катары бири-бириңиздерди түшүнүү жеңил болдубу? Ошол күндөрдү тууралуу айтсаңыз. Эми Бейшеке акка моюн сунган экен, бейиш болсун дейбиз биринчи. Анан кийин мен 90-жылы КТРге жаңы жаш журналист болуп келсем, ошол жерде мындай тиш кагып калган, өзүнчө иш салып, ишин чейрин улантып аткан, ушул чыгармачылык багытта өзгөчө мындай көз караштары бар бир 3-4 журналист байкадым. Ошо бири Байым эже, бири ушул Бейшенбек Бекешев менен Нышанбек Кочкоров экөө биригип Кыргыз көчү деген көркөм публистикалык программаны жасашып жүргөн мезгил экен.
Олжобай Токтосуновдун көз караш деген программалар ушул кыргыз телевидениясы мындай көркүн ачкан көрсөтүүлөр болчу да. Анан ушул Бейшеке менен ошол жылдары таанышып калдым. Анан ошол күндөн эле мындай жакын болуп, мисалы үчүн биз үчүн, жаш журналист үчүн үлгү тутар тележурналистикадагы өзүнүн бир почерки бар, жүзү бар, оюн так билгискен, анан кандайдыр бир өзүнүн стили бар. Журналист мен үчүн мындай баалуу болчу да, анан мен өзүм мындай тандап, кеңешкен адамдардын бири. Мындайча айтканда мен кандайдыр деңгээлде устат деп айтса да болот да. Анан ошол жылдардан эле байкоо жүргүзүп жүрдүм да. Союздун учурунда азыраак иштеп калдык да, анда цензура бар болчу. Кадимкидей жасаган ишиңе кагазыңа кол коюп берип, анан кетчү эфирге. Кийин деле кайсы учурда болбосун Бейшенбек Бекешевдин мындай журналистикада жасап аткан иштери мындай бир стандартка сыйбаган, өзүнчө бөлүнүп турат эле да. Анан мен да көп кабылдым, ошондой кээде көрсөтүүлөрүм эфирден чыкпай калып, мен бир болбой эле бирок түз эле дуалды сүзгөндөй мамиле кылсам, ал кандайдыр бир башка жолдор менен баары бир өзүнүн оюн кайсы саясий, коомдук саясий учурга карабастан, идеологиялык өзгөрүүгө карабастан ошону өзүнүн оюн берип айтып келди да. Анан ошо көрсөтүүлөрдүн баары эле, мисалы үчүн ошо кыргыз көчү, коломто, жана бул эл наркы, андан кийинки жана жаратман, эл билсин деген ушул көрсөтүүлөрдүн бардыгын эгерде карап көрсөк, мындай да өзү мусулманчылыкты, исламды да карманган, Кудайга ишенген адам эле. Экинчи жагы кыргыздын улуттук баалуулуктарын аябай жакшы түшүнгөн. Ушул экөөнү бирдей алып жүрдү да. Бизде ошону бир жагын карманса, бир жагын кабыл албагандар да көп да. Ушул артыкчылыгы бар болчу. Анан Ноук эл наркы көрсөтүүлөрүн уюштуруп жүргөн учурда атайын чакырып, мен акыркы жылдары журналистикадан бир аз четтеп калбадымбы мындай коомдук иштерге. Анан ай Кадыр, сен бир элдин жүгүн көтөрүп жүрөсүң бир жагын. Менин колдоом ушул болсун деп кээде көрсөтүүлөрүнө чакырып, мүмкүнчүлүк берет эле да. Ошон үчүн мен бүгүн мындай эскергенде чындап эле оор бейиш болсун деп кайрат кылыңыз. Кыяс Сатарович мынакей эл наркы көрсөтүүсүнө келип ушу өзүңүз күбө болдуңуз. Бейшенбек Асековичтин ушу Санжиранда тарыхты дагы жакшы билгендиги туурасында айтып берсеңиз, ошону баягы сиз менен тастыктап анан көрүүчүгө жеткирчи да. Ооба, Бейшеке нарк темасын алабы, салт темасын алабы, же тарых Санжира темасын алабы, ийине жеткирди. Ошону биринчи изилдеп, анан ошонун баягы көрүүчүлөр ошондон бир моокумуканы угуп, анан ошолор ошондон бир жакшы бир Санжираны үйрөнсүн деген ниет эле да. Мына өзү бабасы Балбай Баатырдын Санжирасын, же болбосо мейли Байтиктин болобу, же башка инсандардын Санжирасын алып, анан ошону бир башкача өңүттөн берчү. Анан бергенде дагы ошол бир өтө кызыктуу ошол адамдарды чакырчу да. Ар тараптан баягы өңүттөн баягындай суроолорду берип отуруп туруп, анан ошол адамдын, ошол тарыхый инсандын ким экендигин анан кадимкидей мындай ачып берчү да. Анан бир кыска бир макал лакаптарды таап алчу. Телефон чалчу. Бүгүн келип калбасаң болбойт. Ушундай өзүң катышпасаң болбойт. Не деген тема десем, анан бир баягы кыска бир макалды айтып келчү. Анан ошол макал менен же болбосо мына укпайт деп уурлук кылба, көрбөйт деп, укпайт деп ушак айтпа, көрбөйт деп уурлук кылба деген темада деп койчу мисалы үчүн. Анан ошо менен эле келип отуруп эле ошо мезгилдеги бийлик болобу, башка болобу, анан кийин ошолорду анан көмүскөдө талкуулай эле жатып калчубуз. Тема башка, бирок ошол баягы күнүмдүк ошол жана коомдук жөн эле мындай тазалак иштесек болот да, коомдогу. Анан биз мына КТРКда дагы чогуу эл шаркак иштедик. Ал менин орун басарым болуп, телевиденияны тескеп, анан ошондой бир кызыктуу бир нерсени таап алса баягы далдалаңдап жүгүрүп келчү кадимгидейчи, жаш баладай сүйүнүп, каке, мен азыр мынандай нерсени ушундай сүйлөшүп келдим, укмуш экен, жүрсөң деп анан ээрчитип барып алып туруп, анан ошону көргөзүп, же болбосо мына Жооморт байке
бир өзгөчө бир ушундай полотно тартты, ичинде тарыхы да бар, манасы да бар, санжырасы да бар. Ушундай нерсени тартып берем дейт, болгону бир 15 000 сомго дейт. Ошонун үстүнө да кичине акча коюштуруп, ушуну бир $1000, $2000, $10,000 тартып албай турган эсиретүүсүн ушундай бир жакшынакай тартып, ошону артка коюп алып турган бир телевидениянын бир ушундай бир майын чыгарбайлыбы деп. Ошондой бир кызыктуу нерселер келгенде баягындай жөн эле жаш баладай сүйүнчү да. Анан мына ушул куттуу жерде отурабыз. Мына бул жерди элтерди жаңы уюштуруп атканда отура турганда жери жок. Анан кийин мына Султан Абдрахманов, кадимки өзү келип, анан ушундай биз деле силерден бөлүнүп чыгып атабыз. Бөлүнүп чыкканда бизге кичине бир нерсеңерди бербейсиңерби? Тигинтпейсиңерби? Деп ошентип анан келишти. Анан кийин айттык. Эми ушул жерде имаратыбыз бар, ошонун бир 2-3 бөлмөсүн деп башында суранып келген. Эми ушундай эл терди эми негиздеп атканда 2-3 бөлмөдө эле ушул имаратты бүтүндөй эле бербейлиби? Кыяс мырза менен ушу Бекешевдин эмгеги болгон ушу эл терге ушу жерден тийип калыш. Имараттын берилиши. Ушул имаратты береличи ушу. Эл тер түптөнсүнчү, бизден бөлүнүп атпайбы? Бөлүнүп атканда деле мындай бир өргө тигип туруп, ошол жерге мындайдан бөлүп чыгарат го үй бүлөдө. Сурап алуунун жолдорундагы. Деп ошентип анан кийин Бейшеке көз ошентип турган ушул жерде отурган жерден ошентип берди келе. Бейшеке ошол кийин айтып атпайбы, мен дейт ушул жерге кайра келип иштеп калам деп ойлогон эмесмин дейт. Анан 7 жыл иштеген турбайбы? Болгондо дагы жетекчилери көпчүлүгү өзүнөн жаш болду да. Анан ошон үчүн аларга аксакалдык насаат берип, ушул жерде ынтымакты кармап, өзүнүн тажрыйбасынан бөлүп, ошолор менен камыр жумур ушул элтердин өзү дагы мындай калыптануу мезгилдери болду да. Ошол эмгегин өзгөчө баалаш керек. Себеби баягы жетекчилик деген алып плюс журналистиканы кошо алып кетүү бул өтө чоң эмгекти талап кылат да. Бейшекенин ушул жагында мен өзгөчө баалагым келет. Анан мынау китебин жазып атканда, мага берип атканда мындай бир кызык сөз айтты эле да. Кадыр бу телевидение тупой кылат адамды. Мен калемди мукотуп жибербеш үчүн мен кеде атайын макала жазып, анан могу жазган ишке кайра кирдим. Бул жаза жүрбөсө өзүңдүн эмеңди жоготуп алат экенсиң деп, анан могу китеп жөнүндө айтып берип, анан өзүнүн мындай автографын берди эле. Мына ушул телевиденияда өзүнүн артыкчылыктары бар. Бирок эми могу китептен чыгып калышы бул эми кылымдарга жазылган боюнча калып калды. Кыскасы бул жагынан да эмгек кылып кетти деген айтайын дегем. Анан агайдын багы устачылыгы, карапайымчылыгы боюнча да эми сиздер жакындары катары жакшы билсеңиздер керек. Тиги бул мен жетекчилем дегенди дагы билбей, мык кармаганды үйрөттү деп биз эртеден бери эскертип атабыз да, ушу мырзаларыбызга. Эч жериң кемип калбайт деп бир убакытта аппак багы болуп эфирге чыкса, эфирден кийин эле костюмун илгизип эле анан мык кармап балык отчетун колуна өрүп эле багы устачылыгында азыр мынакей өзү түптөгөн айыл азыгы дүкөнүндө дагы журналисттин ишкер болоорун көрбөдүм эле, бирок өзүм сабак болдум деп тамашалап калаар эле барганда. Анан сиздер ошол кезде дагы билчүсүздөрбү, агайдын атам ээр чабат деген кептерин угуп калдым. Албетте, мына Асек аба өзү мына бир буту жок эле. Бирок отуруп алып, мына айылына барып, кийин акыркы сапарга узатканда дагы Асек барганбыз. Анан ошондо жанакындай узун жана теректерди ээрге ылайыктап кесип даярдап койгон экен. Анан чапкан ээлеринин убагында Риганга белекке дагы берилген да. Анан менин атамын чапкан ээри Риганга кеткен деп мактанып калчу. Анан Бейшеке ушул Асек абанын бир ушундай кичине бир устачылыгы кимдерде калды десек, эми бар, менде дагы бар. Анан бери кийиниси жана Россиядан бери иштеп келди. Россияда Иркутскиге барганда да көрдүк. Ошол иниси Иркутскийде талашта экен. Устачылыгы жагынан, үйлөрдү ремонт кылгандыгы жагынан. Анан анысы мына айыл азыгындагы ошол иниси Россиядан келип, Бейшеке менен экөө отуруп алып туруп жанагы жакшынакай нерселерди бүт баарын жасаган ошо иниси экөө. Анан ошо КТРКда деле бир нерсени баягындай көзү жетик болчу да. Муну минтип койсо эле болот да. Буну жасабайсыңарбы? Буну минтип койсо эле болот да деп туруп өзү жөн эле ушу жанакындай мен өзүм барып жасабасам болбойт, минтпесем болбойт деп ошого киришип кетчү да.
Анан өзүнүн студияларын өзү жасап, сонун кылып эле. Аяктарда да окшойт, ишкерчилиги боюнча да бирде ошо айыл азыгына барып калып, анан сүйлөшүп атып, мындай деп атам да, мун народный Фрунзеге окшоп мындай айыл азыгынын сетин жашабайсызбы Кыргызстан боюнча десем, давай сен баштагын, мен сага үчтөктө койбойм, кошумча ушунун болгонун маркасын жоготпой эле, улант деді. Ал эми бизнесте менен ооруган адамдар сөз өзүнүн кызыкчылыгын коймойт. Коет да турган иште. Ошентип айтканына мен азыр да ыраазымын да. Ошол боюнча да мынтип калчу эле. Ой, Кыязыке, экөөбүз ушу мен дүкөнчү болом деп, сен колуңа кетмен кармап багбан болот деп ким ойлоп тур деп. Анан ошентип калчу. Анан ошо Кыргызстанда айыл азыгы болуп бренд болуп калды. Туура. Бул ошо Бейшекенин жанагы элге органикалык таза, экологиялык таза продуктун жеткирели деген ниети бүтүндөй кыргыз элине зарыл экендиги туура багытта. Анан агай өзү айтып калчу, ошол биздин дүкөнгө келген ар бир кардар, ар кандай адамдар кирет, акчасы бары кирет, жогу кирет деп. Ошондон жана Садык Шернияз агайыбыз демилге өтүрүп илме нан дегенди илип, ошол нанды мына көп адамдарга бекер акысыз берип, анан быйыл жана пандемия учурунда дагы агай көп кайрымдуулук иштерди жасаганын айтып, көп адамдарга бекер акысыз уун май таратып бергендерин көп айтып калчу да. Бул дагы ошо кайрымдуулук иштерин көп жасагандыгын айта кетсек болот. Берешендиги дагы бар болчу да агайдын. Ошол баягы бай кишиде кембагалдын акысы бар деп бизге ошентип ана барганда сен дагы бир күнү байып каласың деп нан болсо да карматып чыгараар эле. Бүгүн устатыбыз тууралуу айта берсек сөз түгөнбөйт. Мындай болуп кетерин дагы баягы өзүбүз ишенишебиз болуп турабыз. Дагы буюрса узак мөөнөттө буюрса эскеребиз. Эскерүүлөр али алдыда, агайдын өмүрү кайра экинчи өмүрү уланат деп биз ниет кылып турабыз. Буюрса ошондой болот деп, бул китептери, артында калган эмгектери аркылуу сиздерге ыраазычылык айтабыз. Силерге рахмат, ушул эмгегин эстеп бир күндүк көрсөтүүбүздү ушул агайга арнайлы дегениңер эң бул элтердин өзүнүн мурдатан берки жасап келген салты да, ушуну аябай көп жасайсыңар. Силерге рахмат. Рахмат агай. Сиздерге да рахмат, көңүл айтабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздер Кутман таң программасы аркылуу ушул Бейшенбек Азияковичтин эскерүүлөрүн, анын менен жакын жүргөн достору, саналаштары, кесиптештери, шакирттери тууралуу, шакирттеринен бир аз агайдын баягы толук маалыматын болбосо дагы учкай бир кеп куруп бергендигине күбө болдуңуздар. Туура, агай элтерде иштеп жүргөндө өзүнчө казына болчу, айтып коет го. Бүгүнкү күндүн акылман деп да кайсак жарашат. Көп жаштарга үлгү болду. Канча жаштарды ушул жерден табыштырды, үй бүлө курдурду дегендей өзүнүн кеп кеңешин айтты. Кандай болгон күндө дагы агайдын жаркын элеси ар бирибиздин жүрөгүбүздө өтө сатыла берет. Жаткан жери жайлуу болсун, бейиштен орун берсин деп биз анда сапарыбызды уланталы.